Урматтуу депутаттар, негизи мына мен кошумча айтып коеюн да, азыр жарым сааттан кийин коменданттык саат башталат. Биздин журналисттер дагы өзүнүн машиналары жок, унаалары жок, үйлөрүнө жетиш керек. Анан акыркы жумада Евгений жогорку кеңеште эки эркек бар экен, бирөөсү Строкова, бирөөсү Касымалиева деп окуп калдым. Мен сыймыктанам Строкова менен ошол экөөбүз эркек болгонубузга. Себеби дегенде ушунчалык оор күндөр болду. Ушул күнгө жеттик буйруса. Анан мен дагы айтып коеюн, президенттин ролун ушул тынчтыкты сактоодо ушунчалык сабырдуулук, легитимдүүлүк эчтекеге баарыңыздардын жүзүңүздөр көрүндү. Эл баарыңыздардын жүзүн так анык көрүп алды. Ким эмнени уюштурду? Бийлик үчүн эмнеге гана барбайт? Бийлик үчүн бардыгын окко жамынып алып, мына Евгения Григорьевна айткандай. Экинчи маселе, бул жерде экинчи маселе дагы мени 3 күндөн бери коркутуу, үйүңө келип өрттөп кетебиз. Сени талкалайбыз, сени зордуктайбыз деген. Урматтуу премьер-министр Садыр Жапаровдун тарапташтары. Садыр Жапаров премьер-министр болсун, ал татыктуу. Бирок мен эмнени айтып атам? Легитимдүү премьер-министр болсун. Келип ушул жерде кыйшык креслого отурбастан, ушул жерде бардык жогорку кеңеш легитимдүү мыйзам жолу менен премьер-министр болуп берсин. Ага эч ким каршылыгыбызды көрсөтпөйбүз. Жана мени коркутканды, мени зордуктап кетебиз, үйүңдү өрттөйбүз, үй бүлөңдү жок кылабыз деген ОПГ мүчөлөрү. Мен жалгыз калдым ОПГ ушул күндөрү. Жалгыз күрөштүм ОПГ менен. Барыңыздар, токтотуңуздар ушуну. Бүгүн Кудайга шүгүр, ушул күнгө жеттик. Спикерибиз бар, президентибиз бар. Эми премьер-министр келип, Садыр Жапаров легитимдүү премьер-министр болсун. Сиздерге кайрылам. Мени коркутууну токтотуңуздар. Телефондон дагы, Фейсбуктан дагы. Мен сиздерден коркпойм.